Бүгін 26 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентinin администрациясы ынтымак ордодо президент Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөдү. Бул иш-чарада эки өлкөнүн башчылары эки тараптуу кызматташтык тууралуу чакан жана кеңири чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Белгилей кетсек, Владимир Путин кечээ Кыргызстанга учуп келген. Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин. Россия Федерациясынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кыргызстанга 3 күндүк мамлекеттик сапары менен келген. Владимир Путин менен кошо Кыргызстанга келген россиялык делегациянын курамы Москванын Бишкек менен мамилелерди көп тармактуу жана терең деңгээлде чыңдоого ниеттенип жатканын айгинелейт. Эки өлкөнүн лидерлери кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кыргыз-россиялык өз ара аракеттенүүнүн негизги маселелери, ошондой эле кызматташтыкты өнүктүрүү перспективалары талкууланды. Анда билим берүү, соода, экономикалык, каржылык, аскердик техникалык союз жана башка маселелер сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн түздү. Сегодня Россия для Кыргызстана была. Россия Кыргызстан үчүн стратегиялык союзда ишенимдүү өнөктөш жакын дос болуп келген жана боло берет. Биз бул кырдуу мамилелерди жогору баалайбыз. Россия Кыргызстандын эң ири соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири бойдон калууда. Россия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында интеграциялык өнөктөштөрдүн эки өлкөнүн достугун, инновациялар жана инвестициялар үчүн жаңы горизонтторду ачат. Биз Россиянын инфраструктуралык, энергетикалык, гуманитарлык жана өнөр жай тармактарындагы демилгелерди колдоосун жогору баалайбыз. В развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. Владимир Путин Садыр Жапаров менен өткөн кеңири форматтагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Россия Кыргызстанды күйүүчү май менен толук камсыздай турганын айтты. Ошондой эле Газпром Кыргызстанга табигый газ жеткирип, аймактарды газдаштыруу программасына катышууда. Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле. Биздин өлкө Кыргызстанды экспорттук алымдарсыз жана жеңилдетилген шарттарда бензин жана дизелге болгон муктаждыктарын камсыздап келет. Бул түздөн түз экономикалык эффект берет. Ошондой эле Газпром Кыргызстанга табигый газды берип келет жана өлкө аймагындагы региондорду газ менен камсыз кылуу программасына кошулган. Бул ишти аткаруу үчүн россиялык концерн $400 миллион ашык каражат бөлгөн. Бул республиканы газ менен камсыз кылуу деңгээлин 42%га чейин жеткирди жана бул иш улана берет. И эта работа будет продолжаться. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында билим берүү, саламаттык сактоо, миграция, экономикалык жана аскердик техникалык кызматташтык тармактарында өз ара аракеттенүүнү күчөтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу жалпысынан 7 документке кол коюлду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин тереңдетүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Эки тараптуу экономикалык алакаларды өнүктүрүүдө негизги драйверлердин бири болуп калган Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишине жогору баа берилди. Өлкө башчысы белгилегендей, фонд түзүлгөн күндөн тартып Кыргызстандын экономикасына 1 миллиард ақш долларынан ашуун инвестиция салып, республиканын аймагындагы 3,5 миңден ашуун долбоорду каржылаган. На сегодняшний день Российско-Кыргызский фонд развития, помимо двустороннего института... Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду өнөр жай кооперациясы жаатында эки тараптуу институттан сырткары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын автобазасында логотип роботун куруу жана чыгаруу, электрондук тетиктер, электрондук базалар, электр станциялары, шамал станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Прежде всего, солнечные станции и ветровые станции.
Россия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш. Эки мамлекеттин ортосунда достук, кызматташтык жана өз ара жардам жөнүндө келишим жана түбөлүк достук, союздаштык жана өнөктөштүк жөнүндө декларация сыяктуу фундаменталдуу документтер бар. Асель Сүйөркул кызы, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТV, Бишкек.